Бул Сүлүктү шаарына караштуу Кош Булак айылы. Бул айылда 1993 жылдан бери өзүрлүү дин кызматын аркалап келген Жарашбай Ажы Мамытов жашайт. Жарашбай Ажы 1943 жылы азыркы Лейлек районунун Коросон жерлигинде жарык дүйнөгө келген. Мугалим, куруучу, айдоочу жана шахтияр болуп эмгектенген. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен Мамытов Жарашбай. Азыр жашым 83-тен 84-кө карады. Биз мына буякта Коросон деген жерден туулганбыз. Разаковдун туулган жери иншалла. 43 жылы. Атам согушка кеткенден кийин 3 айдан кийин төрөлгөн экенмин. Атаны көргөнүм жок. Атам кайтпаган согуштан. Биз 4 бала, 1 кыз элек. Бардыгы балдары, небере-чеберлери көпчүлүк иншалла. Кудайга шүгүр. Мына менин дагы 5 бала, 1 кызым болгон. Азыр 4 бар. Экөөсү Бишкекте, кызым Бишкекте, кичине балам бу жерде мени менен. Чебирелер бар. 11 чебире бар. Ошолордун дами менен жүрөбүз. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Анын дини илимге болгон кызыгуусу 1983 жылдары башталган. Жашы 40-ты чамалап калганда Сүлүктү шаарындагы шахталардын биринде жумушка орношуп, ошол жерде белгилүү аалым устаз Зулкарнайн Дамыла менен таанышып, жакындан пикир алышып, устат шакирттик мамиле түзөт. Экөө шахтада чогуу эмгектенип жүргөн мезгилде Жарашбай Ажы ислам илиминин алгачкы негиздерин өздөштүрүп, диний сабатын тереңдетүүгө киришет. Бу жерге Осмойго келгенден баштап өзүм мугалим да болгонмун, шопур болгонмун, строитель болгонмун. Сайыз убагында. Молла Зулкайнар менен шахтада бирге иштегенбиз да. Ошол жерде экөөбүз шерик болуп сабак ала баштадык. Ол учурда сабак алыш, намаз окуш дагы эле кыйынчылыкка дуушар болгон. Үй алмаштырып окуйт элек. Түндө. Күндүз окумай жок эле. Намазды дагы бекин окуп. Молла Зулкайнар мотоцикли бар эле, жака мотоцикли бизге сабак берип, түндө дагы мынау Пашаклы городко барып, бияга Карабулакка барып сабак берип келет эле. Ал кездеги советтик бийликтин динге болгон катуу көзөмөлүнө карабастан, илимге болгон умтулуусун токтотпой, диний билимди жашыруун түрдө улантып келген. Ошентип, көп жылдык изденүү жана устаздын тарбиясы анын кийинчерээк эл кызматына аралашуусуна бекем негиз болду. Эгемендүүлүк жылдары өлкөдө диний эркиндик орногондон кийин Жарашбай Ажы 1993 жылдан тартып Кош Булак айылынын күнгөй тарабында имамдык кызматты баштайт. Кийинчерээк ал Кош Булак айылына жаңы мечиттин курулушуна да салым кошуп, жергиликтүү тургундарды уюштуруу менен элдин колдоосу аркылуу анын курулушуна демилгечи болот. Имамчылыгым 93-төн башталган. Ошол жерде чоң мечитте имам болуп жүрдүм. Анан Молла Зулкайнарга тапшырып, мына буяка Токтогул мечити бар. Ошол жака өтүп, ошол жерден имам болуп жүрдүм. Анан 2005 жылы Буэтке өтүп, биякта жүрдүм. Анан ошо мечит салсак деген ой пайда болуп, анан аяк бияка учурап, Сүлүктүн немелери учурап, анан спонсор таппай
Sultan Hacı'ga barıp Araplar elüge dep elügünü özübüz kılabız meyli el menen dep mana uşaktın jetekçileriga bardыгы aytıp çıktım da. Bardыгы kolundan kelgen jardamды kıldı tuğra. Anan negizdi samat boldu da meşittin dualı turup üstünü japkanга kelgende toktap kaldık da. Anan şu etten Abdüsamat'a tavşırdım da. Abdüsamat hem biyagını sen bütürgün Hacı Baba'nın atını koyabız dedi. Samat hareket kılıp bütürdü de inşallah. İlgari ısrapçılık köp bolgon. Mına marhumdu uzatkanda albatta soğum soyulatıl. Tündüktөгüdey emes, biroq soğum soyulatıl. Anan koy soyulatıl. Israpçılık köyle, rasım, kasım aşıkçası derek köyle de. Biz kantip atağızdı tuz kömgönde ele köm koyabız. Misal için atağızdı je enebizdi dep şunday karşılıklar köp bolgon. Molla Zulkaynar bir yerde şonday etse biz soğum soyup koygonbuz. Mına kazanda et kaynap atat. Mına kazanыңды jür kazanыңды köreyin degen künderde bolgan. Eğer meni kaldırsan başka yerde kılsa men seni köröm degenler bolgan. Şıntıp жүрüp Kudayga şükür sülüktüde birinci ошондой nerseler azayıp azırgı kezde bu sülüktün işi oşol yüzden emege çeyin, ihsanıga çeyin jebeyt, kirбейт. Kazan asılbayt. Şol marhumdu uzatar күнү endi iki jaktan kelgenler, alıstan kelgenlerge bir ele koy soyulat. Başka eçteke bolбойт. Muftiyattın azırkı жүрgüzüp atkан işige razımın 5 degen baha berem. Muftiyat en tuğra iştep atat azır. Jerlerdi kıdırıp, imamdardı sıylap, bardık meşitlerden kavar alıp, kanday жүрüp atat, kanday sayasat bolup atat, bardığıdan kavar alganıga men öte razımın. Мындай болгон эмес. Көп келип элден кабар алып, эл менен бирге сүйлөшүп, убак келип турат да. Молдолор эч бир ою жок эле, бир айлык алам, айлык бербейт деген ой болгон эмес. Алланын ыраазылыгы үчүн иштеп келген бардыгы. Мына эми Moldolordun mehnetini, kılgan işlerini eski alıp az dağı olsa jardam bolsun, jakşı işlesin dep mana prezident başkalarının dagın mugallimlerдің, darıgerlerдің aylığın, başka kızmatkerlerдің aylığın kötörüp atat. Muftiyat dagın hem bana moldolardın emesini eski alıp kichine olsa dagı jardam bolsun, жашоого bir eç kayaka bara albayt, kichine olsa dagı jardam bolsun dep mana şul aylıkты berip atat. Avval 5000'den stipendiya dep berip жүрdü. Mana azır köbeytip koydu. Azır moldalardagın hareketke düşüp kaldı. Allahu Ekber.
Бүгүнкү күндө жарашпай ажы айыл элинин диний агартуусуна, жаштарды адеп ахлакка, ошондой эле жаш имамдарды салттуу ислам баалуулуктарын жайылтууга өзүнүн көп жылдык тажрыйбасы менен кызмат кылып келе жаткан кадырлуу аксакал имамдардын бири. Жатка рахмат, ыраазыбыз. Жаш имамдарга айтат элем, эл менен жакшы болуп, биринчиден. Өзүнү жакшы алып жүрүү. Элге, журтка, жаштарга өрнөк болуп жүрүү. Дин жагыдан динге өтө көңүл буруп, саясатка кошулбоо. Саясатты сүйлөбөш керек. Саясат менен мен кээ бирде угуп калсам айтам этиге. Саясатты жөн кой. Сен өзүң мусулманчылык ишиңди кыл дейин. Саясат менен дин андай болбойт. Саясат өзүнчө, дин өзүнчө болот. Саясаттын өзүнүн адамдары бар. Диндин өзүнүн адамдары бар. Ар ким өзүнүн жолунда жүрүш керек. Мен ушуну көп айтам. Динге жакшы кызмат кылуу, туура жашоо, жеген ичкенге дагы этият болуш керек. Эмнени жеш керек, эмнени ичиш керек, эмнеге жакшы көңүл буруш керек. Мына ушуларды айтсам. Мамлекетибиз өнүгө берсин, өссүн. Элибизге тынччылык, амандык. Мамлекетибиз бүтүн болсо, чек арабыз бекем болсо, асманыбыз ачык болсо, азыркы жашоо өтө жакшы. Жакшы жашоо. Бизге азыр тынччылык эле керек. Жашоого эч бир орусча айтмакча жалып жок. Азыркы жашоодо бүт бардыгы жетиштүү. Мына адамдар бир шахтадан берген костюм менен тойго эм барат. Азыр караң, азыр жашоо. Кийим деген оролуп жатат. Ошого дагы элдин пейили кең болгон, ыраазы болгон ошол жашоого. Азыр кичине эле бирдеке болсо наалыйбыз да. Наалышка жол жок азыр. Бардыгы жетиштүү. Эми Кыргызстаныбызга шүгүр кылабыз. Президенттерибиз каршы чыккан жок намазга. Мына азыркы кезде өтө эле жакшы да. Жапаров оң жолго буруп өнүгүп атат. Мамлекетибиз өсүп атат. Мына кече барып келдим. Биз жүргөн убактагыда мен жүргөн жерлеримди билбей калдым. Шунчалык өзгөрүп, шунчалык өнүгүп кеткен. Өнүгүп жатат. Мына башка мамлекеттерде болсо иштейт, олар процент менен. Бизде болсо канча кылсаң өзүңдүкү да, шүгүр да. Мына кембагалчылыкты жоёмун деп аракет кылып жатат президентибиз. Жоюп атат. Жашоо жакшы, шүгүр. Аллахка мактоолор болсун. Намазга чакырышка акыбыз бар да, бардыгыбыздын. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген нерсе бар. Мен өзүм эле үн чыкпай, өзүм 5 убак намазга барып окуй берсем, мен не деген адам болом? Жамаатка айтпасам. Жөн эле жакшылап эле айтсаң, кээ бирөөлөргө катык тиет экен да. Вассалату саламу расулу Мухаммад ва ала асхаби ажмаин. Жараткан Аллахка мактоолор болсун. Чексиз шүгүрлөр болсун. Адам ата Хава энебиздин рухшар. Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям рухшарлар. Анын үй бүлөсүгө жамии өткөн пайгамбарчалар, сахабаларга, имам Аззам бирүлүшарлар. Авлия, амбия, мурселлерге, шейиттерге, гайыптарга, мумнуларга,
Bardıq mana şu cemaatımızın ümitkörü olganlarga. Özümüzdün dağın akırkı demlerizdi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözü kılallah. Ve ahiri davvanan elhamdülillahi rabbil alamin. Bir rahmetikallah.